Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, касиеттүү кыргыз халкым. Бүгүн адаттагыдай биздин маалымат жыйын эмес, атайын кайрылуу жасоого туура келип атат. Себеби соңку мезгилдерде Кыргызстандагы түзүлгөн кырдаал, социалдык кырдаал, оор маселе. Мына бир жуманын арасында ар кандай саясий эмес коомдук уюмдар, биздин жаштар, ар кандай бирикмелер Кыргыз Республикасынын аймагына Кытайдан келген жана башка мамлекеттерден келген чет элдиктердин саны кескин түрдө көбөйүп кеткендигине абдан чоң кооптонуу менен нааразычылык айтып, ушул маселени биринчи күн тартибине коюп келишет. Мен 100% аларды колдойм. Бул кооптонууну биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, мен макул эмесмин, бүткүл элдик кыймылы ар дайым биринчилерден болуп көтөрүп келген. Мына ушул сырттан келгендердин санынын кескин түрдө көбөйүшү, айрыкча Кытай мамлекетинен биздин мамлекетти басып кетиши, бул дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, мамлекет менен өкмөттүн да жогорку кеңештин да биринчи күн тартибиндеги турган маселеге айлануусу керек. Анын үстүнө кечеки биздин Терексайдагы болгон окуя ага кошумча болду. Терексайдагы окуя бүгүнкү кыргыз бийлигинин нукура жүзүнүн көрсөтүп койду. Нукура жүзүн көрсөттү. Бул элдик бийликпи же баякы келген бийликтин уландысыбы? Ошол көчтүн уландысыбы деген. Көчтүн уландысы экендигини даана көрдүңүздөр. Таптакыр сабак албай койду. Кыргыз элине каршы мына ошондой күч колдонуучу органдарды мен ар кандай угуштарыма караганда 400гө жакын атайын даярдыктан өткөн аскерлер Терексай айылына барып эл менен каршы же болбосо баякы күч менен элди көндүрүүгө аракет кылып аткандыгы бул жапайычылык көрүнүш. Бул аябагандай жапайы көрүнүш. Мен расмий түрдө кайрылам. Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине, Кыргыз өкмөтүнө кайрылам. Момундай башаламандыкты, момундай жапайычылыкты, момундай өз элиңе күч колдонууну токтот деп кайрылам. Чечкиндүү түрдө кайрылам, токтотуу керек. Эл деген сел, эл бир көтөрүлсө, 400 аскериң эмес, 4000 аскериңин да күчү жетпей калганын биздин соңку тарыхтар бир нече жолу тастыктады да көрсөтүп да койду. Эгерде сабак албасаңар, көсөөнүн акылы түштөн кийин кирет дегендей, бул процессти токтотпосоңуздар, анда сиздерге да кеч болуп калышы мүмкүн. Урматтуу кыргызстандыктар, бул маселе жалгыз Терексайдын маселеси эмес. Бул маселе Кадамжайда да көтөрүлгөн. Бул маселе Тогуз Тородо да көтөрүлгөн. Бул маселе Кыргызстандын кайсыл жеринде тоо таштарды жарып аткан болсо, касиеттүү кыргыз жерине зыян келтирип аткан болсо, жерибизди булгап, суубузду булгап, ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жерди тебелеп баштаган болсо, бардык жерде көтөрүлөт. Бул мыйзамдуу ар бир элдин, ар бир улуттун, ар бир мен кыргызмын деген жарандын сөзсүз түрдө ата-бабаларынын рухунун алдындагы милдеттери. Баса белгилеп айтам. Мына ушул күч колдонууну, коркутууну, милицияларды жиберүүнү токтотуңуздар. Мына ушул кармалган жигиттерди, аялдарды токтоосуз түрдө кармаган жериңерден бошотууңарды талап кылам. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, конституциясына ылайык кыргыз жарандар өз эркин айтууга, топтолууга, жыйын өткөрүүгө укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн чектей турган болсоңуздар, мен жарыялашка мажбур болом. Биз элбиз, биз селбиз, биз бирбиз, биз чоң күчпүз. Бизди ар кандай бийлик чөгөлөтө да албайт. Болгондо да ушул эли жерибизди, биздин касиеттүү жерибизди тебелеткенге эч кимге мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бүгүнкү бийлик, айрыкча жергиликтүү жанакы жел тамандай болуп чуркап жүргөндөр, Кытайдын болобу, башканын болобу, тамагын ичип алып, курсагыңарды томпойтуп жүргөнүңөр, бул силердин айвандык кебетеңер. Дагы бир жолу айтам, элге каршы чыкканды токтоткула. Эгерде Терексайдагы ушундай башаламандык токтобой турган болсо, мен макул эмесмин деген элдик кыймыл өзүнүн чечкиндүү жарыялоосун же болбосо чакырыгын жасоого мажбур болот. Биз бүгүн конституциялык мыйзамдын чегинен чыкпай, биздин мыйзамдарды бузбай аракеттенүүгө үндөп келатабыз. А эгерде биздин үнүбүз угулбай турган болсо, анда биз дагы бийлик кандай аракеттерди жасаган болсо, ошондой аракеттерди каршы көрүүгө даярбыз. Себеп биздин жоготоор эч нерсебиз жок бүгүн. Биздин жоготорубуз биздин ыйык жерибиз, ыйык мекенибиз, мөлтүр сууларыбыз, тоо таштарыбыз, аска тоолорубуз. Мына
канын берип, жанын берип, биздин бабаларыбыз сактап калган касиеттүү жерибиз. Андан башка жоготорубуз эч нерсе калбады. Калганын баарын жоготуп бүттүңөр. Сатып да бүттүңөр, башка кылып да бүттүңөр. Мен каттуураак сүйлөп койгон болсом, урматтуу мекендештер, бир аз түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Себеп мына Терексайдагы болгон жапайычылык окуяны көргөндөн кийин көкүрөгүндө, жүрөгүндө мен кыргызстандыкмын, мен кыргыздын жаранымын деген азаматтар аны кайдыгер карап тура албайт. Мени туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бүгүн кеч болуп кала электе мына ушундай эл менен тирешүүнү токтотуу керек. Мына сырттагы мигранттардын келгендиги, мына соңку 1,5 жылдын ичинде 1 миллионго жакын киши кирди Кыргызстанга деп атат. Биз кайда батырабыз аларды? Эмне жумуш кылып жүрүшөт? Ким текшерип атат аларды? Баягы Терексайдагы чыккан элдер менен күрөшкөндү азаматтарыбыз ошолор менен күрөшсөңөр, жеген наныңарды актаган болот элеңер. Мына Францияда дагы бир аз элдин толкуну болуп, өкмөттү, бийликти сүйлөшүүгө чакырып келди. Өтө текеберчилик менен көңүл бурбай койгондон кийин кече не деген элдик көтөрүлүшкө айланып кетти. Кыргызстан дагы ошонун жолун кайталабасын. Бул эскертүү гана болсун. Эсиң барда этегиңди жап деген сөз бар Кыргызстанда. Мен ошону менен сиздерди эскертип гана коем. Дагы бир жолу эскертем. Биз конституциянын чегинен чыкпай талап коюп атканда, сиздер дагы адамча мамиле кылыңыздар элге. Эгер элдин башына түшкөн апаат болсоңуздар, анда эл да өзүнүн сөзүн айтат.